Жок дегенде, өлдү дегенде, а болду дегендечи? Болду дегенде бир 15 миңге чейин таап койсо. Күнүнө 15 миңге чейин таап. Клиентке карап экен да. Мына канча иштеп атасың, бул чындыкпы мына сага суроо? Бул чындык. Айына 60-70 табам. Айына 60-70 миң. Чыгып калган. Уюп деген эмнелер уюп деген. Уюлуп за рулем отурушат да аларчы ошо. Ассалому алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн чакан гана болгон сулуулук салонунда ЭЗТЖКнин жанына келип калдык. Атайын жардамга чакырыптыр бизди. Бул жерде аябай көп кызматтар бар экен. Аял кишилерге керектелүүчү кызматтар бар, анан обучениялар бар экен. Бул жерден үйрөнүп, жакшы гана акчаларды тапканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Тагансканын 7-линиянын 3-выхыттан чыккандан кийин эле туугандар келер алдынан запись менен келесиздер. Аябай уютный кылып жасаптыр да, өтө көп кызматтар бар экен. Лактар башкалар дегендей, бул жерде жетишкендиги боюнча грамота, арачылык, сертификат наркы берки, ушундай косметологияга керектелүүчү ушундай кремдер да бар экен. Жекес күтүп алды. Саламатсызбы? Келиңиздер, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Биринчи ачылганыбызда биз тарттык элек бул жерде. Андан кийин аябай чоң өзгөрүүлөр болуптур. Көп адам окуп кетиптир бул жерде, эмне менен амандашып кенен, кандай кызматтар бар. Ошолор боюнча сөз кылам, мындай жылбасызбы? Да, келиңиздер, саламатсыздарбы, кыргыз эли. Ооба, биз окутуп обучениелерди баштап бердик. Бизден окуп чыккан массажисттер, массажисткалар, маникюр, педикурду аяктагандар уже Москванын центринде, салондордо иштеп жатышат. Буюрса, кийинки видеолордон видео отзывдарды алып беребиз. Анан биздин услугалар косметология, маникюр, педикюр, массаж бар бул жерде. Фитобочка новое поколение болгон спа капсула бар. Бардыгыңыздарды чакырып кетебиз мекендештерге. Албетте сизден келген мекендештерге бизде жакшы арзандатуулар каралган. Ошондой эле услугаларды көрсөтүп өтөбүз анда. Эжеке, мына обучение деп атабыз да. Маникюргө өзүнчө обучение болобу же общий бардыгына обучение болобу? Анан канча күн болот обучение, канча сом болот обучение? Маникюр, педикурга курсуна 15 күн обучение болот. Маникюрду дагы, педикурду дагы үйрөтөбүз. Анан жөндөмү жакшы кыздарды карап эле өзүбүз алып калабыз, тааныштарыбызга жөнөтөбүз салондорго. Анан косметология өзүнчө окутулат, массаж өзүнчө окутулат. 15 күнөн. Ооба, косметология 1 ай окутулат. Там каралган медобразованиясы менен, без медобразованиясы менен бөлүнөт эки группага. Массаж тоже 1 ай окутулат. Ресница 15 күн, маникюр, педикюр 15 күн окутулат. Убактысына карап келип окуса болот. Ооба. Оптум талпой ойбайсыз, а? Жок, бизде жекече окуу курстары. Мисалы, ресницага келсе 1 эле адамды алабыз. Окуу мөөнөтүнүн ичинде 15 күндүн ичинде 1 эле адам болот. 1 эле адамга көңүл коюлат. Косметологияга тоже 1 эле адам, жекече окуу курстары бизде. Массажда деле, маникюр, педикурда деле 1 эле адам окутулат. Иштөө убактыңыз кандай биякта? Эртең менен 10дон кечки 10го чейин иштейбиз. Жакшы, без выходной, да? Жакшы. Бул жерде азыр клиенти бар. Отурган жеринен эже сүйлөп бериң өзүңүз эле деп сөзгө салдык. Бул жерде эле путту жанагындай кылышат да, педикюр кылабыз. Педикюр, телевизорлор иштейт, зерикпей, колонкалар коюп коюптур. Жакшы экен. Жакта массаж кылган жигит. Ассалому алейкум. Иштер жакшыбы? Иштеп атасыңбы? Бул жигиттин стажын канча? Стаж уже 5 жыл. 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Кандай кызматтар көргөзөсүң сен? Бул жерде классический массаж, спортивный массаж, жада калса хижама да бар. Хижамадан кыласың? Ооба, хижама да кылабыз. Көбүнчө ручнойдон мануальный да болот, мануальный массаж да алат. Көбүнчө стройкада таксиде иштеген адамдар келишет бизге. Ошо денеси шамалдашып, мына түйлүп, тырышып калган. Уюп деген эмнелер уюп? Уюлуп, за рулем отурушат да аларчы. Ошо бул жерине шамалдашып калгандар келип массаж алып, спа капсулабызга жатып, массаж алып кетишет. Массажды полный канча болот сенде? Кандай деп аталат эми полный эле кол массаж? Баштан буттун аягына чейинчи бир. Общий массаж болот. Классический адамдар өзү айтышат да келип, классический алам, спортивный, расслабляющий. Өзүлөрү келип тандап айтышат. Мындай массаж, мындай деп. Баалары кандай дегеним да? Баалары 1 жарымдан башталат, массаждын баарды. Ошо массажга карата өзгөрүлө берет. Мына ушул массажды силерден окуп үйрөнүп, мына жерденчи канча акча тапса болот? Мына жок дегенде. Жок. Айына эле бир сүйлөп койчу, айына мынча тапса болот деп.
Айына бир жок дегенде бир күнүнө 3000 тапса болот. Айына бир где-то 90-100 миң таап койсо болот. Бул жок дегенде, Жок өлдү дегенде. дегенде, а болду дегендечи Болду дегенде бир 15 миңге чейин таап койсо болот. Күнүнө 15 миңге чейин таап. клиентке карап экен да, мисалы мына хижама кылгандар, фитобочкада иштеткендер, ал жакта адам көп, жакшы эле табат да, значит карап туруп. Бул жерден окуганбыз, кыскасы ошол жактарга дагы кирип, окуп иштегенге болот, значит. Ооба, болот. Жакшы экен. Ишиңе ийгилик. Массаж боюнча кайрылыңыздар, мына жаш жигит, энергия, күч деген бар. Рахмат. Чоо. Жакшы экен. Өтө уютный иштетип алыпсыз, жа пол жасалгыла, бар жакта. Бул жакта кандай? Бул жакта кызыбыз азыр спа капсула алып атат. Биз жанагы айтып өткөн фитобочка новое поколение деп атпайбызбы? Сөйкө жеткен сууктарды, чучукка жеткен сууктарды чыгарат. Бир эле сеанста 1 жылдык жана биз көлгө барып загорание алабыз го, эффект загорания. Ошол загоранияны бере алат да. Ушул жерде ошол полный аткарып коет эми массаж эле. Ооба, ичинде массаж бар, турмалиновый таштар бар, лучи бар, жанагындай ультразвуковый. Ичи массаж болот, вибрация болот, жанып турат туугандар, оттой жанасыздар, терлеп, жыргап эс аласыздар. Бунун ичинен тар чыгат. Жанагы эжекенин стационардан көрүп турган ханым келе 1 литр, жарым литр суулар чыкканындай кылып жанагы болот го. Пленкага ороп ушунун ичинде жатасыздар. Бул кыз ушул жерде окуду, кандай болду? Ооба, бул кызды окуду, жөндөм аябай жакшы болгон үчүн өзүбүзгө жумушка алып калдык. Учурда иштеп атат, зарплатага 1 ай 1 ай толук окуду, 2 айдан зарплатага чыкты. Айына канча иштеп атасың? Бул чындыкпы мына сага суроо? Бул чындык. Айына 60-70 табам. Айына 60-70 миң. Эми бунун азыр клиентский базасы көп элек да. Бул өзү табат. Ар бир мастердин өзүнүн клиентский базасы болот да. Поэтому бул 2 айда эле азыр иштеп атат. Мен ойлойм 3 айдан буйруса жакшы эле клиентский базасы чогулат. Ошол кайтарым бар. Ооба, мындай ачык айкын айтабыз да, мына 60-70 туура эле айтты. Өзү клиент таап ушул жерде иштесе болот. Аренданын аркылуу сүйлөшүп тең аягынан болот, жок эмес. Бул кандай кушетка деп? Бул жакта кыздарыбыз ресница жасашат, анан косметологический услугалар бар, массаж бем бар, 12 массажды бириктирип бир берген аппарат бул дагы. Анан айта кетчү нерсе, менин бүгүн жетишпей калдым сиздердин келишиңиздерге. Распаковка кылганы. Бизде жаңы аппарат пайда болду. Удаление купероз деп коет. Ал беттеги жана сосудистый красный купероздор болот го, тамырлар, кызыл тамырлар. Ошолорду дагы удалить этип бере алабыз. Бардык мекендештерди, бетинде көйгөйү бар, куперозу бар мекендештерди чакырып өтөбүз. Бетиңиздердин купероздорун курс лечения менен кетирип беребиз. Менден келгендерге өзгөчө кичине түшүрүп бересиз. Арзандатуулар бар, ооба. Жакшы экен. Мунун дагы пайдасы аябай көп да, ушуну айтып бербейсизби? Ооба. Массаж өтө сонун да ушул дагычы. Ооба, бул особенно ушу биздин өзүбүздүн эле жумушчуларга биз очередте бирибизге бирибиз жасайбыз. Себеби дегенде баягы отуруп жумуш кылган үчүн биз да чарчап калабыз, белибиз, бутубуз ооруп калат. Бул массаж 12 түр массажды бириктирип бир берген массаж. Бир эле сеанста 10 жолу спорт залга барган походду заменять этип берет. Бул жака игла вкалывания кирген, китайский медицинага байланыштуу, жана мануальная терапия тоже кирген. Вот бул абдан сонун массаж. Келип көрүп кетсеңиздер көзүңүздөр ачыла турган массаж. Өтө жакшы. Мен дагы ушуну сунуштайм. Мен дагы 1-2 жолу алганмын, ханым режиге барып. Анан обучениялар дагы бар. Мунун өзүнүн дагы, Булардыкы отдельно болот. Буларды ошол Кытай мамлекетинен атайын өкүлдөр келет, профессорлор келип окутат, сертификаттар берилет, 90 мамлекетке жараган. Сатып алса дагы болот. Ооба. Сатып алса дагы болот. Ооба. Аппарат сатып алса болот. Чай, кофе, жылуу суу, муздак суу дегендер мына жерде бар. Туугандар келишиңиздерге чай пай кылып беришет. Күлөрүн ичип, ушул жерлерде мына күтүү залы да бар, бул жерде отуруп жана кылсаңыздар болот. Мен номер адрестерин коюп койдум. Эже мына маникюр, педикюр кылтасыз. Ушундан канча тапса болот негизи? Жакшы иштесе 10 миңге чейин тапса болот. Күнүнө 10 миң иштесе болот. Ооба. Жок дегендечи 1-2 клиент алып арзаныраак иштеп 3 миң, 4 миң. 3-4 миң. Жеңил жумушпу негизи, кандай? Жеңил эле жумушко. Жеңил жумуш. Уборкага караганда жеңил, акчасы да татымдуу да. Биздикилердин көбү центрлерде ушул жерлерден окуп эле иштеп атпы да, мына центр жерлерде, торговый центрлерде биздин эже карындаш иштеп аткан көрөбүз да. Аябай жакшы экен. Башка жумуштарга салыштырмалуу
каяка барсаң, хоть Америкага барсаң дагы мындай жакшы эле тапсаң болот ооба дейсиңиз. азыр биздин кыргыз кыздарды баягы көп эле киргизка деп эле келип калышкан да, маникюрду жакшы жасашат, жакшы үйрөнүп алышат, жакшы мындай аракет кылса жакшы эле жумуш, көп эле доход алып келип бере турган жумуш. Номерлериңизди коюп койдук мына жерге. Жазып, чалып байланышып, келип окуңуздар. Келип ушул кызматтардан бир пайдаланып туруңуздар. Өзүбүздүн кыргыздаркы группалар менен таратып, мурда экен ушул жерден тырнак алдыргандар барбы, массаж алдыргандар барбы, мына аппараттарга түшкөндөр болсо, алардан анан комментарий күтүп калабыз. Окуп кеткендер вообще жазыңыздар силер кандай иштеп атасыздар, иш кандай болуп атат. Мында билбегендер ушул комментарийден көрүп билсин. Группалар менен таратып, лайктан бирден басып коесуздар. Көрүшкөнчө, акыркы сөз болсо сүйлөп койсоңуз болот эле. Ооба, биздин мекендештердин баардыгын күтүп калабыз. Биз буга чейин өзүбүздүн ошо орус аудитория менен иштешкенбиз. Буюрса мына 2,5 жылдан ашып атат. Өзүбүздүкүлөргө дагы биз барбыз деп айтып коюуну максат кылып сиздерди чакырып атабыз. Келип кетиңиздер, барыңыздарды күтүп калабыз. Көрүшкөнчө. Саламат болуңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.